Так, урматтуу окуучулар, биздин практикалык сабагыбыз башталды. Практикалык сабагыбызда рационалдык сандар жана ундук бөлчөктөр деген теманын тест 3 18-чи эсепке келгенбиз. Так, 18-чи эсептен иштейли. 18де эмне дейт? Вот эсептегиле дептир, 1 каша ичинде 1 минус 0,3 бөлүнгөн 0,9 жана плюс 5тен 4 и көбөйтүлгөн 3 бөлүнгөн 0,22. Вот биринчи каша ичин иштеп алалы достор. Бул жерде каша ичин кантип иштейбиз? Вот 1 минус жазалы. Бул жерде 0,3 дегенди биз 10/3 деп жазып алалы. Жана бөлүү дейт. Бөлүүнү көбөйтүү кылып туруп, экинчи бөлчөктү аңтарып туруп жазалы. 10/9 болмок, бирок 9-дан 10 болот, Вот аңтарып туруп жазсак, бөлчөктүн касиети боюнча алымдагы сан бөлүмгө чөт, бөлүмдөгү сан алымга чыгат. Демек, плюс 4 бөлүнгөн 5. Демек, кашаны жабабыз достор. Андан кийин көбөйтүлгөн 3-3-түн астына 1 бар деп элестетсеңиздер достор, андан кийин 100дөн 22. 22 бөлүнгөн 100. Бул жерде вот жөнөкөй бөлчөккө айландыралы. Барабар. Демек, биринчи бөлчөктүн 10 менен 10 кыскарат достор. 3-тү 3кө бөлсөңөр 1, 9-ду 3кө бөлсөңөр 3 болот. Демек, жыйынтыгында достор эмне кылат? 1 минус 1 бөлүнгөн 3 плюс жана 4 бөлүнгөн 5. 4 бөлүнгөн 5. Демек, каша жабык жалпы жана көбөйтүлгөн. Бул жерде так 300 эң ортодо экөөнү көбөйтүп бөлчөктүн астына жазабыз достор. 22. Ал эми эң астыңкы менен эң үстүдөгү сандарды көбөйтүп 300 бул бөлчөктүн үстүнө жазылат. Так, анда барабар достор. Бул жерде каша ичини иштей турган болсок, жалпы орток бөлүмгө алып келишибиз керек. Биринчиге мисалы 15тен беребиз, экинчиге 5тен, ал эми үчүнчү бөлчөккө 3төн берет экенбиз, Так, анда жалпы орток бөлүм бул жерде канча? 15 болду. 15 болду жана бул жерде 15тен 5 кемсек так 10 болот. 3тү 4кө көбөйтсөк 12, 10го 12 койсок 22, 15тен 22. Демек, көбөйтүлгөн. Ал эми бул жердеги 300 бөлүнгөн бизде 22 болчу. Демек, 22 менен 22 кыскарат достор. Барабар 300дү 15ке бөлүшүбүз керек. 300дү 15ке бөлсөк канча болот? Вот 15ди 15ке бөлсөк 1 болот. 300дү 15ке бөлсөк бул жерде 20. 20 деген сан чыгат экен. Демек, 20 бөлүнгөн 1 барабар 20 эле болот достор. Демек, туура жооп бул жерде В варианты болду. 20. Урматтуу окуучулар, 19-чу эсепте эсептегиле дептир, теңдемени вот чыгаргыла деп коюптур. 6 бөлүнгөн 1 плюс 3 бөлүнгөн 1 плюс 2 бөлүнгөн x плюс 1 барабар минус 3 дептир. Теңдемени кантип иштейбиз? Эң бул этаждуу бөлчөктөрдү эң түпкү подвалынан баштап иштеп баштайбыз. Түбүнөн баштап иштесек, вот жалпы орток бөлүм беребиз достор. Бул жерге x плюс 1ден беребиз. X плюс 1ден, ал эми бул жака 1ден беребиз. Ошондо то есть бул жерде эмне болот? Жалпы 6 бөлүнгөн бөлчөктүн бөлүмүндө болсо, вот бөлчөктүн бөлүмүндө болсо 1 плюс 3 бөлүнгөн жана эмне калат? X плюс 1 болот. Бул жер так 1ден 2 болот, x плюс 3 болуп калат экен. Демек, x плюс 3 жана бөлүнгөн так x плюс 1. X плюс 1 жана барабар минус 3. Так, андан кийин бул жерде биз айланта турган болсок, анда эмне болуп калат? 6 бөлүнгөн бөлчөктүн астында 1 плюс жалпы айланта турган болсок, эң астта бөлчөккө үстүнө чыгып кетет. 3x плюс 3. 3x плюс 3 болот экен. 3x плюс 3. Бул жерде эч кандай сан жок, Так, x плюс 3 калат анда. Барабар минус 3. Демек, бул жерде жалпы орток бөлүм беребиз достор. Жалпы орток бөлүм бергенде мен сразу жазамын достор ушул жерде. Демек, эң астта x плюс 3 бул жалпы орток бөлүм болот. Бул жака 1ден берсек, ал эми биринчи санга x плюс 3төн берип калабыз. Демек, x плюс 3 үстүнө чыгып кетет достор. 6, то есть көбөйтүлгөн x плюс 3 болот. X плюс 3. Мына сразу жазып жатам достор. Барабар. Ал эми бул жерде пайда болгон сан минус 3кө көбөйтүп жиберебиз. Минус 3. Демек, x плюс 3 болгондо биз x-ка 3x кошсок 4x болот. 4x плюс так 3кө 3тү кошсок 6 болуп калат экен достор. Мына ушул жерден биз x тапсак жоопту таптык достор. Кашыларды ар бирине
көбөйтүү менен ачабыз 6x, то есть 6x плюс 18. Демек барабар минус 12x минус 18. Демек минус 12x барабар сол жака алып өтсөк, бул жерде эмне болот? Так, 18x болот достор, барабар. Бул жерде минус оң жака алып өтсөк, минус 18 болот. То есть 18 кошсок, минус 36. Демек x барабар минус 36-ны 18-ге бөлсөк, минус 2 деген жооп чыгат. Минус 2. Демек туура жооп бул жерде Г варианты болот экен достор. Туура жообу Г варианты болот. Вот. Так, анда эмесе кийинки 20-чы эсепке кеттик достор. Урматтуу окуучулар, урматтуу достор, 20-чы эсепти жөнөкөйлөткүлө дептир. 1 бөлүнгөн 0 бүтүн мезгили А, 1 бөлүнгөн плюс 1 бөлүнгөн 0 бүтүн 10/0 жана мезгили А дейт. Жана плюс 1 бөлүнгөн 0 бүтүн 100/0, вот, анан мезгили А деген. Мына ушундай мезгилдүү чексиз ондук бөлчөк экен. Башкача айтканда Алар булар чексиз кайталанат. Ошондо бул эсепти кантип иштейбиз достор? Караңыздар, демек, эгерде 0,1 мынандай болгондо биз 9-дан 1 деп жазып алмакпыз. 0,01 вот чексиз кайталанса, анда биз 1 бөлүнгөн 90 деп жазып алмакпыз достор. Демек, мына ушул сыяктуу эле биз аларды жазып алабыз. 1 бөлүнгөн, то есть А бөлүнгөн 9, А бөлүнгөн 9. Так. Демек, плюс андан кийинки сандарды жазсак, 1 бөлүнгөн А бөлүнгөн кийинкиси 90. Демек, плюс андан кийин 1 бөлүнгөн, андан кийин так, А бөлүнгөн 9. Так, бул жерде 9 болду, 90 болду, андан кийинкиси 900 болот, 900. Демек, барабар достор, бул жерде биз аңтарып жаза турган болсок, вот 9 бөлүнгөн А болуп калат. Плюс андан кийин 90 бөлүнгөн А болуп калат достор, 90 бөлүнгөн А. Плюс андан кийинки саныбыз 900 бөлүнгөн А болот. Демек, кошуп кое турган болсок, жалпы жооп бизде бөлүмдөр окшош экен. Вот бөлүмдөр А өзү эле жазылат. Ал эми алымдар болсо 9 плюс 90 плюс 900. Демек, 999 үчөөнү кошуп кое турган болсок, 999 бөлүнгөн А. Демек, туура жооп бул жерде Б варианты болот достор. Б варианты болот. Вот. Урматтуу окуучулар, 21-чи эсепти кандай иштейбиз? 21-чи эсепти биз жанагындай эле иштейбиз достор. Бөлчөктөрдүн бөлүмдөрүнөн кутулушубуз керек. То есть, демек, кантип кутулабыз анда достор? Демек, бул жерде үтүрдүн артында окшош сандар болуш керек. Демек, 0 менен толуктайбыз. Бул жерде дагы 0 менен толуктайбыз. Үтүрдүн артында окшош цифра болуш керек. Эгерде цифра жетишпесе, аларды 0 менен толуктайбыз. Демек, 3 3төн болду. Вот 3 3төн туура. Мына жерде дагы 0 менен толуктайбыз. Демек, жалпы анда бизде төмөнкүдөй көрүнүш пайда болот. 10 бөлүнгөн 3 биринчи, үтүрлөрү жок кылып жазабыз достор. 20 бөлүнгөн, то есть 1. Так. Кийинки бөлчөк көбөйтүлгөн, андан кийинки бөлчөктү кантип жазабыз? 2 бөлүнгөн 5, 2 бөлүнгөн 5 минус, демек 10 бөлүнгөн 25. Вот, ушул жерден эмнени байкадыңыздар достор? Вот 10 бөлүнгөн 25ти биз кыскартып жиберели. Анда бизде вот 2 бөлүнгөн 5 минус, мына ушул жерден эле байкасаңыздар болот экен. 10ду 5ке бөлсөк 2 болот достор. 25ти 5ке бөлсөк, то есть 5 болот. Демек, 2 бөлүнгөн 5 минус 2 бөлүнгөн 5 бул эмне? Жооп 0 чыгат достор. Ал эми бул жагы кайынча чыкса дагы 0га көбөйтүп жиберсек, баары бир жооп 0 болуп тура берет. Жообу 0. Туура жооп Всы болот достор бул жерден. Так, бул жерде жооп 0го барабар. 3 плюс 5 бөлүнгөн 4 минус 3 бөлүнгөн 2 минус 3 минус x бөлүнгөн x минус 1 дептир. Демек, эң түбүнөн баштап иштеп баштайбыз достор. Негизи биринчи чыгаруунун жолу өзү варианттарын алып барып ордуна койсоңуздар деле болот негизи. Бирок чыгарып иштесеңиздер деле болот. Так, мен чыгарылыш жолун көрсөтүп берейин достор. 1, так, биринчи бөлчөккө болсо, вот биринчи санга болсо, бул жерде x минус 1ден беребиз, жалпы орток бөлүм. Так, демек, кемитебиз достор бул жерден.
кемітсек 3 плюс жалпы ортақ бөлімден 5 бөлінген, демек 4 минус болады, 4 минус, ондан кейін 3 бөлінген, демек бұл жерде бөлімді x минус 1, ал эми алымында болсо эмне болот, 2x минус 2 болуп калат экен, 2x минус 2, демек бұл жердегі минус минус x плюс болуп 3x, то есть 2x плюс 3x минус 2 минус 3 минус 5 болуп калат экен достор. Так, барабар достор, дальше иштесек, бұл жерде анда төмөнкүдөй болот, 3 плюс, демек 5 бөлінген, демек 4 минус, бөлчөктүн алымында. Так, 3x минус 3, ал эми астында болсо 3x, демек минус 5. Демек биз астында бөлчөктү вот үстүгө көбөйтүп жазып алдык, 3-кө көбөйтүп жазып алдык. Эми ушул жерден вот биз жалпы орток бөлүм беребиз достор. Бул жерде минус канчага барабар? Бул жерде жооп 8, жооп 8ге барабар. Демек бул жерде дагы жооп 8. Демек ушул жерден жалпы орток бөлүм беребиз достор. Бул жерге 3x минус 5. 3x минус 5. Ал эми биринчи, экинчи бөлчөккө 1ден беребиз бул жерге. Так, демек сразу эле жоопту жаза турган болсок достор, 3тү биз оң жака алып өтсөк 5 болот экен, 5 болот экен. Сразу 5 көбөйтүлгөн, каша ичинде 3x сразу жазып атам достор. 5 көбөйтүлгөн 3x минус 5. Демек барабар. Бул жерде так 3тү оң жака алып өткөн кезде, бул жерде вот 3тү оң жака алып өткөн кезде 8ден кемиткенде 5 калат. Демек 5 көбөйтүлгөн, бул жерде канча болуп калат? Вот мына ушуну биз бул жерге жазып коебуз сразу. 3x минус 5 көбөйтүлгөн 4, 4кө көбөйтсөк 12x, 12x'тан 3x'ти кемите турган болсок, то есть бул жерде 12x'тан 3x'ти кемитсек 9x калат. Демек минус, так, минус 20 плюс 3, минус 20 плюс 3 болгондо минус 17. Демек мына ушул жерде кашаларды ар бирин ачуу менен иштейбиз достор. 15x, то есть 15x минус 25. Каша сыртына санга ар бирине көбөйтүү менен ачабыз барабар. Демек 45 x болот достор. 45x минус 17-ни 5ке көбөйтсөк канча? 35, 85 болуп калат. X-тарды бир тарапка топтоштурабыз достор. Минус кылып алып өтсөк бул жака 15-тен 45 кемитсек минус 30 x болот барабар. Так, минус 25-ти оң жака алып өтө турган болсок, бул жерде канча болот? Минус 60 болуп калат экен достор. Минус 60. Демек x барабар минус 60-ты 30-га бөлө турган болсок, бул жерде жооп 2 деген жооп чыгат экен достор. Так, урматтуу достор, бул жерде Б варианты туура болот экен. Жообу Б. Урматтуу достор, кийинки биздин 23-чү эсебибиз эсептегиле. Так, кантип эсептейбиз бул жерде? Вот 3 бөлүнгөн 2 плюс 3 бөлүнгөн 4 плюс 3 бөлүнгөн 6 плюс 3 бөлүнгөн 8. То есть жалпы орток бөлүм канчага алып келсек болот бул жерде? Так, демек карасак достор, бул жерден биз барабар дейли. Барабар. Так, бул жерде жалпы орток бөлүм 8, 6, так, 16-га алып келсек болбойт, 24-кө алып келишибиз керек экен достор. То есть бул жерге достор биз канчадан беребиз? 3-төн беребиз. Ал эми бул жерге 4-төн беребиз. Бул жерге 6-дан беребиз. Ал эми бул жерге 12-ден берип калат экенбиз достор. Ал эми бөлүмдө болсо канчадан беребиз? То есть бул жерге 72 болуш үчүн 8-ден беребиз достор. Ал эми бул жерге 3-тү 72-ни 3-кө бөлсөк канча? 2-ден беребиз, 24-төн берип калат экенбиз, 6 72. Так, эми жазалы достор, жалпы орток бөлүм бизде канча болуп калды? Бизде жалпы орток бөлүм 24 болду достор. Ошондо 12-ни 3-кө көбөйтсөк, то есть 36 плюс 18, так, плюс 12 плюс 3-тү 3-кө көбөйтсөк 9.
Так, бөлчөктүн астында болсо кандай болуп калды достор? Жалпы орток бөлүм бизде 72 болду. 24-тү бирге көйсөк 24 плюс 24 плюс так 8. 8'i бирге көйсөк минус так 23. Демек, барабар достор. Эми 36 бул жерде кошсок канча болот? 36 га 12-ни кошо турган болсок, бул жерде так 20 10 30 болот экен, 30. То есть бул жерде 30 чыкты. Ал эми 36-га бул жерде 9'ду кошо турган болсок канча? 45. То есть 45 болсо 24-төн 45ке так 30'ду кошо турган болсок, так 45ке 30'ду кошо турган болсок 75. Демек 75 бөлүнгөн 24. Демек бөлчөктүн астында болсо, так 24'төн бул жерде 23'тү кемсек 1 болот. Демек 9 болот достор. 9 бөлүнгөн 72. Демек барабар достор, анда барабар биз төмөнкүдөй жазып алсак болот. Эң ортоңку көбөйтүп биз бөлчөктүн астына 9 көбөйтүлгөн 24. Ал эми эң асты менен эң үстүнкүнү көбөйтүп биз бөлчөктүн үстүнө жазып алсак болот. 72 көбөйтүлгөн 75. То есть демек барабар достор бул жерде. Так 24'тү 24-кө бөлсөк 1 болот достор. 24'тү бул жерде 72'ни 24'кө бөлсөк 3'төн берилет. 3. Демек достор 3'тү 3'кө бөлсөк 1, 9'ду 3'кө бөлсөк бул жерде 3 болду достор. 3'тү 3'кө бөлсөк 1, 75'ти 3'кө бөлө турган болсок канчадан болот достор? 75'ти 3'кө бөлө турган болсок, демек 2'ден тиет экен. Жана бул жерде 5, 25. Демек үстүнү көйсөк 25'ти 1ге көйсөк 25 болот достор. Ал эми бул астына 1ге 1'ди көйсөк 1 болот. Демек барабар 25'ти 1ге бөлсөк, то есть бул жер 25 чыгат экен достор. Жооп ушул. Демек варианттарын карасак, туура жооп бул жерде А варианты болот экен достор. Туура жооп А варианты. Урматтуу окуучулар, 24-эсепти карасак, теңдемеде Анын маанисин тапкыла деп коюптур. То есть бул жерде Анын маанисин кантип табабыз? Кантип чыгарсак болот? Демек бул жерде вот чыгарып алышыбыз, иштеп алышыбыз керек экен, бул жерде иштеп алсак алгач жалпы орток бөлүм беребиз. Вот бул жерде экөөнү кемитебиз, бул жака Адан беребиз, ал эми бул экинчи бөлчөккө Бдан беребиз. То есть ар бир кашаны иштеп алышыбыз керек. Бул жерге Адан беребиз достор, экинчи бөлчөккө 1ден беребиз. Ал эми бул жерге Бдан беребиз достор, ал эми бул жагына 1ден беребиз. Ошондо то есть бизде төмөнкүдөй бөлчөк пайда болот достор. Анын квадраты минус Бнын квадраты так бөлүнгөн А көбөйтүү Б деген. Андан кийин бөлчөктүн астында болсо, так А минус Б болот. Бул жакта А плюс Б. Кашыларды ачып жиберсек, А квадрат минус Б квадрат деген жооп чыгат достор. То есть бөлүнгөн А Б. Плюс, демек 1 бөлүнгөн А болот достор. 1 бөлүнгөн А. Так, андан кийин барабар 3 деген жооп чыгат. Демек черезден кыскартсак болот достор, билесиздер. АБ кыскарат. А квадрат минус Б квадрат, А квадрат минус Б квадрат. То есть 1 болуп кетет экен жалпы. Демек 1 плюс 1 бөлүнгөн А, 1 бөлүнгөн А, демек барабар 3. Вот мына ушул жерден эле биз варианттардан алып келип коюп койсок болот экен. Варианттан алып келип койсок, эгерде 2ден 1 деген жооп чыгып калат экен. Же болбосо чыгара турган болсок 1 бөлүнгөн А болот достор, барабар 1'ди бул жерден оң жака бөлсөк, 3'төн 1'ди кемсек 2 болот достор. Демек бул жерден астында 1 деген бар, карама каршы кайчылаш түрүндө көбөйтүп койсок, А барабар 2'ни бул жака көбөйтсөк 1 бөлүнгөн 2 деген жооп чыгат. Вот туура жооп мына ушул достор. Туура жооп мына ушул. Так, туура жообу достор бул жерде Г туура жообу болуп саналат. Так, кийинки биз 25-чи эсепке кеттик достор. 25-чи эсепти кантип иштейбиз? Урматтуу достор, 25-чи эсепти карасак, эсептегиле деп коюптур, 4 минус жалпы алымы карасак 2ден 2 плюс 3дөн 2. Ал эми бөлүмдө 3 плюс 4дөн 2 минус 3дөн 2. Демек биз бул жерде вот чокусунан баштап иштеп баштайбыз достор. Жалпы орток бөлүмдөр бул жерде 1 бар деп элестетесиздер. Жана экинчи бөлчөккө 1ден, ал эми биринчи бөлчөккө 3дөн беребиз. Демек жалпы узун бөлчөк сызып койсок, анда кандай болуп калат? 4 минус демек бул жерге 2ден жалпы
Бөлчөктүн бөлүмү 3 болот достор, 3 болот. Демек алымыны иштей турган болсок, 3'tü 2'ye көйсөк 6, 2'ni койсок 8. Демек 8 бөлүнгөн 3. То есть астын иштейли достор, 3 плюс андан кийин 4төн демек бул жерде да астында 1 бар деп элестетесиздер достор. Бул жерге жалпы орток бөлүм 3төн беребиз. Экинчи бөлчөккө 1ден. То есть бөлчөктүн бөлүмү 3 болот достор бул жер. Ал эми 6, 6дан 2 кемсек 4. Демек барабар достор. Так, 4 минус достор, 4 минус. 2'nin астында 1 бар деп элестетесиздер достор. Ортодо 2 бөлчөк көбөйтүлүп, бөлчөктүн астына жазылат 6. Ал эми эң астыңкы менен эң үстүңкү көбөйтүлүп, бул бөлчөктүн үстүнө жазылат. Демек 8. 8 көбөйтүлгөн 1 8. Демек андан кийин 3 плюс достор. Так, минус, так, 4'түн астында 1 бар деп элестетесиздер достор. Ортодо 2 сан көбөйтүлүп, бөлчөктүн астына жазылат бул жер. 12, то есть ал эми эң астагы сан менен эң үстүгү сан бул жерде бөлчөктүн үстүнө жазылат. Алымына жазылат. 1'ди 4кө көйсөк 4. Демек барабар. Демек достор бул жерде жалпы жооп барабар кандай болуп калат? 4 минус 4 минус. Демек вот бул жерден карасак, бизде кандай болуп калды? 6 менен 8 кыскартып жиберсек болот. 2'ye кыскарсак 4, 6'ны 2'ye кыскарсак 3 болуп калат. Ал эми бөлчөктүн астында 4 менен 12'ни кыскартып жиберсек болот. 3 плюс 4'тү 4кө бөлсөк 1, 12'ни 4кө бөлсөк 3. Демек жалпы барабар достор. Бул жерден биз жалпы орток бөлүм берип кошо турган болсок, 3, бул жерге 3төн беребиз достор, астынан 1 бар деп элестетесиздер. Ал эми бул жерде 1 саны турат. Тоже бөлчөктүн бөлүмүндө да жалпы орток бөлүм берсек 3, бул жерде 1ден. Демек бөлчөктүн бөлүмдөрү 3төн. Ал эми үстү 3 4кө көйсөк 12, 12'ден 4 кемсек 8 болуп калат экен достор. 3төн 8. Ал эми бул жерге 3кө 3'тү койсок 9, 1'ди койсок 10. Демек достор барабар 3 менен 3 кыскарат достор, анда барабар 10 ортодо 2 көбөйтүлүп 1 калды бул жерде. 1ге 10'ду койсок бөлчөктүн астына жазабыз 10. Ал эми эң үстүңкү менен эң астыңкы бөлчөктүн үстүнө жазабыз. Бул жерде да тоже 1 калды. 1ге 8 койсок 8. Так, эми ушул жерде кыскартып коебуз достор. 8'ди 2'ye бөлсөк 4, 10'ду 2'ye бөлсөк 5. Дальше да кыскарталы десек кыскарбайт достор. Демек варианттарын карасак туура жооп Д варианты болот экен. Жооп мына ушул достор. Так, урматтуу окуучулар, сиздер менен мына ушул рационалдык сандар жана ондук бөлчөктөр дегенди толугу менен тест 1, тест 2, тест 3 эсептерин иштеп болдук достор. Мына 25, ар бирине 25, 25, 25 болгондо дагы 75 эсеп иштедик мына ушул теманын өзүнөн эле. Так, урматтуу достор, кийинки сабакта биз жаңы теманы өтөбүз жана жаңы эсептерди, башка эсептерди иштейбиз эми кайрадан. Так, анда эмесе барыңыздарга, окууңуздарга ийгилик достор.